Улуу устаттын бүгүн Ишенал Арабаевдин 140 жылдык арналган сүрөт көргөзмөсү уюштуруп турат. Андыктан жалпы бүгүнкү уюштуруучуларга, анын ичинде урматтуу проректор айымга, урматтуу адабият бөлүмүнүн деканына, урматтуу биздин кесиптештерге, Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору профессор Абдыраева Айгүл Төлөкованын атынан терең ыраазычылык билдирем. Стамбул Айдын университетиндеги биздин иш сапарыбыз бул эки өлкө үчүн дагы, анан эки окуу жай үчүн дагы өтө маанилүү деп айта алабыз. Анткени ушул сапардын негизинде эки окуу жайдын ортосунда атайын келишимге кол коюлду. Окуу жайдын ректорлору келишимге кол койду. Бул келишим өзүнүн мазмунунда эмнелерди камтыйт? Бул сөзсүз түрдө кызматташтык, достук, анын ичинде бардык тармактар камтылган. Кызматкерлерди, профессордук окутуучулар курамы, ошондой эле студенттерди алмашуу маселеси да каралып атат. Анан бул жерде сөзсүз түрдө эл аралык байланыштар маселеси күчүнө келет деп ишенебиз. Эки өлкөнү эмне бириктирип турат деген суроо болсо, тилибиз, дилибиз, динибиз, маданиятыбыз, тарыхыбыздын терең тамырлары бириктирип турат. Ошондуктан Түрк өлкөсүнө болгон иш сапарда алар бизди абдан жылуу кабыл алышты. Мындан аркы достук, кызматташтык улана берет деген ишенимдебиз. Биздин көргөзмөдө эки бөлүктөн турду. Негизинен көргөзмө бул биринчи биздин мына ушул эки Кыргыз Республикасынын борбордук мамлекеттик коомдук саясий документтер архивинен Ишеналы Арабаевдин жеке фондусунан алынган, мына жекече өзүнүн өздүк делосунан алынган материалдар колдонулду. Бул материалдарда Ишеналы Арабаевдин өмүрү, чыгармачылыгы мына көрүп атасыздар. Мына ушул эки өздүк делосунда бул жалпы өмүр жолу жөнүндө чагылдырылат. Көргөзмөбүз ушул Ишеналы Арабаевдин өздүк делосу. Өздүк делосу 1925 жылы толтурулган. Бул делодо Ишеналы Арабаевдин өзүнүн колу менен жазылган автобиографиясы да бар, карандаш менен жазылган автобиографиясы да бар. Ушул биздин негизги куралыбыз болду десем жаңылышпайм. Анткени ошол архивде мына Ишеналы Арабаевдин өздүк баракчасы, кай жерде туулган, кандай билим алган, кандай ишмердүүлүк менен алектенген, ошол боюнча кыскача маалымат берилген. Ошондой эле бул көргөзмөдө ушул алгачкы агартуучу Ишеналы Арабаевдин жубайынын сүрөтү да коюлду. Аты Кадича. Мен ойлойм, ушу ар бир адамдын ушундай улуу атактуу болуп чыгышына сөзсүз түрдө жубайынын, жакын адамынын тийгизген таасири абдан чоң болот. Бул жерде сөз да болбошу керек. Ушул Ишеналы Арабаевдин жубайы Кадичанын дагы Ишеналы Арабаевдин ушундай адам атактуу, белгилүү агартуучу болгонуна кошкон салымы абдан чоң болгон болуш керек. Чара урап бир кылган, дегейин тең кылган, атсыз келген бир чара, атсыз келген чарага. Арабаев өзү коомдук ишмер же болбосо бир агартуучу эле эмес. Бул Кыргыздын улуу баалуулугу болгон Манас эпосуна дагы өзүнүн салымын кошкон экен. 1923 жылы улуу Манас эпосун жазып алууда окумуштуулар келип жазып алуу иштерин жүргүзгөн. Ошондо уюштуруучулук иштин башында туруп берген экендиги бул тарых барактарында жазылып турат. Өзүнүн өмүр баянында дагы жазылган. Андан кийин 1925 жылы Семетей эпосунун Семетейдин Айчүрөк үйлөнүшү аттуу бөлүмдү өзү жазып, аны орус тилине которуп, анан Москвадан өзүнчө китеп кылып чыгарган экен. Бул дагы Арабаевдин Манас таануучу деп айтууга негиз бар да. Ошондуктан биз сыймыктанабыз.